ар тармактуу өндүрүштүк интеграцияны Казакстанда таандоо. Анын мүнөздүү багыты мейкиндикти өнүктүрүү ченемдери Single Market көрсөтүүсүндө. Интеграция трендтери, сап санариптик чечимдер, тажик жеңил өнөр жайындагы италиялык ыраңдар, түзүлүшү маңызы сыяктуу эле мааниге ээ. Саламатсыздарбы, сиздер менен мен Эркебулан Бекмухаммед жана сиздер Single Market көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Евразия экономикалык биримдигинин калыптануусун бир катар карама-каршылыктар коштогону менен интеграция иши акырындык менен алдыга жылууда. Биздин баяндамачы Александр Галиев жакында эле Орус илимдер академиясынын микроэкономикалык талдоо жана кыска мөөнөттүү божомолдоо борборунда жасалган бүтүмдөрдү мындай пикирдин баштапкы чекити катары алган. Анда сөз биздин баяндамачыда. ЭАЭП үчүн өткөн жыл соода жаатында кандай жылдардан болду жана серепчилердин көз карашында интеграциялык биримдикти алдыда эмнелер күтүп турат? Беларусь 2017 жылы республиканын тышкы соодасынын көлөмү 21,5% өскөн. Өнүмдөрдүн экспорту 21,7% жогорулаган. Армения экспорт 25,2% өскөн. Бул көлөмдүн көпчүлүк бөлүгү ЭАЭПтин ичиндеги соодага туура келет. Кыргызстан тышкы соода айландыруу 12,5% жогорулаган. Экспорт 13,8% өскөн. Орусия тышкы сооданын көлөмү 24,7% жогорулап, ал эми экспорт 24,8% өскөн. Казакстан тышкы базарларга өнүм жеткирүү көлөмү 31,6% жогорулаган. Бул сандардан улам ЭАЭПке кирген бардык мамлекеттер өткөн жылы жигердүү соода жүргүзүп жана өз өнүмдөрүн тышкы базарларга чыгарганын байкоого болот. Внешние рынки. Эми ички дүң өнүмдүн келечектүү көрсөткүчүнө өтөлү. 2018 жылга карата серепчилер эң жагымдуу божомолдоолорду Кыргызстанга беришүүдө. Республикада ички дүң өнүмдүн 4,2% өсүшү күтүлүүдө. Андан кийин Казакстанда бул көрсөткүч 3,7%га барабар. Армения жылдын жыйынтыгы менен бул өлкөдө ички дүң өнүмдүн 3%га жогорулашы божомолдонууда. Белоруссияда бул көрсөткүч 2,6%га жетет. Ал эми Орусиянын ички дүң өнүмү 2%дык өсүшкө жетиши мүмкүн. Толугураак маалымат берүү үчүн быйылкы жылы байкалган маанилүү интеграциялык трендтер тууралуу айта кетүү керек. Бул биринчи кезекте жаңы бажы кодексинин иштей башташы. Андан кийин Ак китеп 2 деп аталган документке киргизилген ЭАЭПтин ички базарында чектөөлөр менен алып таштоолорду жоюу боюнча иш-чаралардын планы. Кийинки маанилүү жагдай болуп жалпы санариптик иш тартибинин калыптанышы эсептелет. Техникалык көзөмөлдөөнү улуттук деңгээлден улуттун үстүнөн кароого өткөрүү, айрым өнүмдөр менен кызматтар боюнча жаңы техникалык тартиптерди иштеп чыгуу менен өзгөрүүлөрдү киргизүү. Бул жаатта маанилүү окуя катары Евразиялык экономикалык комиссия менен коомдук кабылдаманын алкагында ЭАЭП бизнесинин ортосундагы маектешүүнүн жаңы үлгүсүнүн киргизилишин атоого болот. Көп мөөнөттүү жагымдуу тренд катары интеграциялык кызматташуунун 3-чү өлкөлөр менен соода экономикалык алакалашуунун активдүүлүгүн белгилеп кетүүгө болот. Үстүбүздөгү жылдын бугу айында Сочидо өткөн жогорку Евразиялык кеңештин жыйынында Молдовия ЭАЭПтеги байкоочу мамлекет макамын алган. Мунун аркасынан эле Астана экономикалык форумунда 2 маанилүү документке кол коюлган. Бул ЭАЭП менен Ирандын ортосунда эркин соода аймагын түзүү келишими. Ошондой эле ЭАЭП менен Кытайдын ортосунда кеңири жана көп тармактуу кызматташуу боюнча макулдашууга кол коюлду. Серепчилердин пикиринде бул макулдашуулар Иран, Кытай жана Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин ортосунда өнүм айландырууну өнүктүрүүгө жакшы түрткү бермекчи. Ушуну менен сөзүмдү аяктайм. Сиздер менен мен Александр Галиев болдум. Цифровизация – глобальный тренд, который сегодня... Санариптешүү бул глобалдык тренд болуп саналат. Ал бүгүнкү күндө коомдун бардык тармактарын кандайдыр бир деңгээлде кучагына алууда. Евразия экономикалык биримдигинде бул иш 2 багытта жүзөгө ашырылууда. Бул интеграция боюнча шериктеш мамлекеттердин улуттук программаларынын жана ЭАЭПтин бирдиктүү өнүгүү багытынын деңгээлинде аракеттер менен ишке ашууда. Бул 2 багытты кантип бириктирүүгө болот? Муну билүү үчүн мен интеграциялык биримдиктин аймагында санариптик платформаларды киргизүү жана иштеп чыгуу жаатында тажрыйбага ээ адистер жана серепчилер менен маектешип көрдүм. Алгач Казакстан өзүнүн санариптештирүү боюнча мамлекеттик программасы өткөн жылдын 5-айында кабыл алынганы тууралуу айта кетүү керек. Сөз глобалдык өзгөрүү тууралуу болуп жаткандыктан экономиканын кыймылдаткычы болгон бизнес коомчулугу бул көрсөтүүнүн башкы каармандары болуп калмакчы.
Обеспечит развитие. Аны жүзөгө ашыруу санариптик инфратүзүмдүн жана өлкөдөгү IT экотутумдун өнүгүүсүн камсыздамакчы. Иштеп чыгаруу өнөр жайында санариптик технологияларды колдонуу менен биз эмгек өнүмдүүлүгүн 1,5 эсеге жогорулатууну мерчемдеп жатабыз. Улуттук программаны жүзөгө ашырууга катышуудан тышкары Казакстандын коомчулугу бүгүнкү күндө ЭЭП мамлекеттеринин аймагында жетиштүү деңгээлде чогулган санариптик чечимдердин тажрыйбасын изилдеп колдонушууда. Бул принципти кармануу менен Евразия экономикалык биримдигинин базарында иштеген адистер жана серепчилер жай айларынын башында Казакстандын баш калаасында жыл сайын өтүүчү САП форум Астана бизнес конференциясына чогулушту. Бул жолу жолугушуу көбүрөөк көрүү деген ураандын астында өттү. Санариптик чечимдери менен кызматтардын жардамы менен кандай мүмкүнчүлүктөрдү алууга болот? Возможность использовать новые технологии, возможность... Жаңы технологияларды колдонуу, көп өлчөмдөгү маалыматтарды талдоо жана алардын негизинде кандайдыр бир чечимдерди чыгаруу мүмкүнчүлүктөрү бар. Көп сандаган билдиргич жабдыктардагы маалыматтарды колдонуу мүмкүнчүлүгү. Бардык маалыматтарды бир тармакка чогултуу менен көп нерсени көрүүгө шарттар түзүлөт. Все это позволяет увидеть больше здесь и сейчас. Корпоративдик тиркемелер жаатында кесипкөй базардагы дүйнөлүк лидерлердин баары болуп, САП немис компаниясынын санариптик платформалары эсептелет. Аны советтик мезгилден кийинки мамлекеттер мейкиндигиндеги ERP системалар базарынын пионери деп атоого болот. Алгач САП чечимдер Орусияда пайда болуп, биринчи кардарлардын катарында чийки зат тармагынын ири компаниялары болгон. The major benefit that we see in leveraging our software is company Негизги артыкчылык болуп, компаниялар акырындык менен өз өнүмдүүлүгүн жакшыртышы керек. Алардын бизнес процесстери автоматташтырылып, интеграцияланат. Мындан тышкары бизнестин ачыктыгы жогорулап, тез жана туура чечимдер кабыл алына баштайт. better business visibility, the ability to make faster and better decisions. Казакстанда САП платформалар 97-жылдан бери киргизилүүдө. Салт боюнча аларды алгачкылардан болуп пайдалуу гендерди чалгындап жана казып алуу багытында иштеген ири улуттук компаниялар өздөштүрө башташкан. Акырындык менен тизме толукталып, жаңы чечимдер менен кызматтарды казакстандык экономиканын башка тармактары дагы киргизүүгө киришишкен. Булар банктар, почта, телекоммуникациялар жана темир жол транспорту. Санариптик чечимдер ар түрдүү боло алышат. Мисалы, дары-дармектерди ташуу жана сактоо жаатында иштеген казакстандык ири компаниялардын бири өзүнүн компанияларында ERP системасын колдонот. Эта система ERP, она позволяет объединить управленческий учет, систему сбыта, закупа. ERP системасы башкаруу эсебин, сатуу тутумун, сатып алууну, логистиканы жана пландоо багытын бириктирүүгө шарт түзөт. Ар бир компания өзү өнүктүрүүнү мерчемдеген тигилже бул багытты тандайт. Бирок акыркы күндө бул логистикалык кызматтар жаатында көңүл бурулуп жатат. В случае мы находимся на том этапе развития, когда мы обратили свое внимание именно на логистические услуги. Ал эми жүктөрдү ташууда санариптик системаны кандай колдонууга болору тууралуу мисал келтирели. Мисалы, А багытынан Б багытын көздөй жүктөрдүн автокербени бара жатат. Жолдо жер көчкү, суу ташкыны же кар күрткүсү сыяктуу табигый кырсыктар болуп кетиши ыктымал. Мындай учурда кырдаалды божомолдоо үчүн атайын санариптик тутумду колдонууга болот. Ал бардык маалыматтар базасын чогултуп, туура чечим кабыл алууга көмөктөшөт. Там достаточно простой интерфейс, доступный для человека, который может пользоваться Excel. Ал Excel, Word сыяктуу программаларды билген ар бир эле киши колдоно ала турган интерфейске ээ. Бул үлгүлөрдү колдонуу менен маалыматтарды пайдаланып, ал кырдаалды талдоо аркылуу системаны үйрөтүп, алдын ала жоромолдоолорду айтып турат. Это называется машинное обучение. Он обучает ее, и она после этого начинает давать предсказания. Есть несколько вариантов шагов success. ЭЭПтин жаңы бажы кодексинин алкагында санариптик платформалар интеграциялык мейкиндиктин аймагына түрдүү ресурстарды майнактуу жөнөтүүнү ишке ашырууга шарт түзөт. Көптөн күткөн САП долбоорунун бири болуп, өнүмдүк жана акча агымдарынын глобалдык көзөмөлдөөчү тутуму эсептелет. Учурда бул демилге Евразия экономикалык комиссиясынын кароосунда. Это возможность кросс-страны. Бул кайсыл бир өнүмдүн кыймылын көзөмөлдөп, анын тегине көз жетүү менен бардык салыктардын туура жана так түзүлүшүн мамлекеттерде мыйзамсыз импорттон коргоого жол ачат. Страны от несанкционированного импорта, от двойного налогообложения.
Талдоонун ордуна Казакстанда өткөн САП форум Астана форумундагы уран тууралуу эске салсак, көптүгөрү бул демек санариптик чечимдер менен кызматтарды колдонуу менен келечекке ишенимдүү кадам таштоо үчүн туура жана пайдалуу башкаруу чечимдерин кабыл алуу дегенди түшүндүрөт. Азык-түлүк өндүрүү жана экспорт менен алектенгендер үчүн таңгактоочу материалдардын болушу талаптардын бири болуп саналат. Сөз тамак-аш азыктары тууралуу болуп жаткандыктан мында түзүлүшү маңыздан кем эмес мааниге ээ. Таңгактарды чыгаруу менен кантип экспортчу болууга болот жана казакстандык ишкананын бул жаатта өнүгүшүнө эл аралык каржы институттарынын кимиси жардам бергени тууралуу Анар Тастанбекова айтып берет. Расскажет Анар Тастанбекова. Экспорт базарында туруктоорун табуу үчүн өндүрүүчү өзүнүн өнүмүнүн сапатын эле эмес, сырткы келбети дагы жакшы болушун ойлонушу керек. Казакстандык серепчилердин эсептөөлөрү боюнча бүгүнкү күндө республиканын таңгактоочу материалдарга муктаждыгы айына 500 тонна бирдикти түзөт. Өндүрүштүн жогорулашы менен бул көрсөткүч дагы өсө бермекчи. Бул жерде таңгактоочу материалдарды керектөөчүлөр соода ишканалары эле эмес экендигин дагы эске алуу керек. Наши клиенты — это в основном сети супермаркетов. Биздин кардарлар бул супермаркеттер тармагы, өндүрүш аянттары, логистикалык борборлор, транспорттук компаниялар жана азык-түлүктөрдү, курулуш материалдарын, жабдыктарды ташуу, сактоо жана таңгактарды чыгаруу менен алектенгендер. Стройматериалов, оборудования. Интелпек заводу Казакстандын тармактуу базарында 7 жылдан бери иштеп келет. Анын өндүрүштүк кубаттуулугу айына 200 тоннага барабар. Бул республиканын баардык муктаждыгынын 40%-ын түзөт. Ишканада стреч пленка, скотч, таңгактоочу тасма, кытталган материалдар сыяктуу 20дан ашык таңгактоочу материалдардын түрү чыгарылат. Алардын ар бири өнүм чыгаруучулар менен кызмат көрсөтүүчү тарабынан суроо талапка ээ. Мисалы, стреч пленка ири көлөмдөгү жүктөрдү ташууга керектелет. Бул материал эски калың кагаз кутулардын ордуна колдонулат. Стреч пленка сарамжалдуу, салмагы жеңил жана бекем болуп, баасы дагы арзан турат. Ишканада инженерлер менен дизайнерлер командасы иштешет. Алар өнүмдүн ички жана сырткы базарда атаандаштыкка туруктуу болуш үчүн аракет жасашып, аны жакшыртуу менен алектенишет. Давно уже поставляем в Киргизию. Биз көптөн бери эле Кыргызстанга ташып келебиз. Жакындан бери Өзбекстанга чыгарып сатуу дагы жеңил болуп калды. Мындан тышкары Орусияга дагы ташыйбыз. Продаем в Узбекистан, у нас уходит продукция, и Россия. Бул ишкана үчүн Орусия эң келечектүү базар болуп саналат. Биринчиден, Орусия чоң кардарлык базага ээ. Экинчиден, ал Казакстан менен чектеш жайгашкан. Үчүнчүсү, бул мамлекет Евразия экономикалык биримдигине кирет. За счет менее дорогой, так скажем. Арзан жумушчу күчү, энергоресурстардын эсебинен биз орусиялык өнүм ташуучулар менен атаандаша алабыз. Москвада биздин кеңсебиз бар. Өнүмдү ошол аркылуу Орусияга ташыйбыз. У нас есть офис в Москве, через который мы поставляем и продаем нашу продукцию в России. 2014-жылы эл аралык каржы институтунун колдоосу менен бул ишканада өнүгүүнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрү ачылган. Европалык өнүктүрүү банкы башында тастыктама алуу, жабдыктарды жөнгө салуу жана кызматкерлердин адистигин жогорулатуу жаатында консалтингдик кызматты көрсөттү. Ал эми ички аудит жана каржылык эсеп-кысапты жолго коюу менен өндүрүштү кеңейтүүгө 700 миллион теңге колдоо көрсөткөн. Компания Intelpac является примером тех компаний в перерабатывающем секторе. Intelpac ишканасы Европа өнүктүрүү банкы иштөөнү каалаган, кайра иштетүү багытында иштеген компания үлгүсү болуп саналат. Бул жерде инвестиция тууралуу эле эмес, компаниянын өзү, анын ыкмалары тууралуу сөз болуп жатат. Компанияны эл аралык деңгээлге жеткирүү үчүн ички иштерди, келечек багытты жана корпоративдик башкарууну жолго коюу зарыл. Улучшением корпоративного управления, внутренних процессов, стратегий и так далее, да, чтобы довести компанию уже до уровня. Каржы андан ары жогорулатуу жана мөөнөттү узартуу мүмкүнчүлүгү менен 5 жылга берилген. Ишкана каражатты кеңсе жайы менен темир жол туйгун курууга жана кампа имараттарын сатып алууга жумшалган. Муну менен завод өнүмүн сактоо жана ташуу тутумун жолго койгон. То есть те товары, которые мы сейчас
Биз мурда башка компания аркылуу ташыган өнүмдөрдү эми түзмө-түз өзүбүз алып келип турабыз. Бул коштомо чыгымдарды жоюу менен анын өздүк наркын төмөндөтүп, кардарларга жеткиликтүү болууга шарт түзөт. Продуктов для нашего клиента. Европа өнүктүрүү банкы үчүн бул Казакстандагы чакан ишкердиктеги кардар менен иштешүүдөгү алгачкы тажрыйба болгонун белгилей кетүү керек. Анткени ал негизинен $10 миллион кем эмес суммадагы каражат сураган долбоорлор менен иштешет. Эл аралык каржы институту колго алган ишкана дагы бир багытты өздөштүрүүнү көздөйдү. Бул желим таңгактарды чыгаруу. Бул казакстандык таңгактоочу материалдарды өндүрүүчүгө өнүгүүнүн жаңы жолуна чыгуу менен экспорттун географиялык багытын кеңейтүүгө шарт түзмөкчү. Анар Тастанбекова, Анатолий Валуйский, атайын Single Market көрсөтүүсү үчүн. Центральная Азия. Страны, которые относятся к этому региону, связаны между собой не только историческими корнями и культурой. Борбор Азия бул аймакка келген мамлекеттер өз ара тарыхый тамырлары аркылуу эле эмес, экономикадагы келечектүү багыттары менен байланышкан. Ошондуктан Казакстан үчүн коңшу өлкөнүн кайсы бир тармагында эмне болуп жаткандан маалымдар болуп туруу маанилүү. Биз кошумча нарк чынжырын түзүү жаатында Тажикстандын экономикасынын кайсы тармагы жагымдуу экенине кызыгып көрдүк. Бул боюнча биздин Тажикстандагы атайын кабарчыбыз Олим Хушвахтов төмөндөгүлөрдү айтып берди. Бул ишкана Казакстандын Согди облусунда жайгашкан. Ал 90-жылдардын ортосунда негизделген. Ошол жылдары республика башынан кечирген кыйынчылыктарга карабастан, италиялык инвесторлор жеңилүүнүр жайындагы толук циклдүү өндүрүштү түзүү долбооруна кызыгууларын билдиришет. Алардын үмүтү биринчи кезекте Тажикстандын пахта тармагына байланыштуу эле. Бүгүнкү күндө бул жерде 1300 тоннага чейин пахта буласы иштетилип, 500 000 бирдикке чейин тигилген буюмдар чыгарылат. Основной сырье для нашего предприятия является хлопок-волокно, которое мы закупаем из хозяйств Сагдийской. Негизи чийки-зат катары Согди облусунда өндүрүлгөн пахта колдонулат. Биз кайра иштетүү менен алектенгендиктен пахта буласы менен даяр буюмдарды таап, этабы менен чыгаруу иши жолго коюлган. Поэтапной переработки хлопка-волокна. Это прядальное производство, ткацкое производство, производство по отделке тканей, швейное производство. Бул жерде күнү-түнү жабдыктардын үнү басылбайт. Ишкана 3 кезмекте иштейт. Негизи штат аялдардан турат. Алардын көпчүлүгү ишкана негизделгенден бери иштегендер. Белгилей кетүүчү жагдай, алардын көбү үй кожойкеликтен кесибин алмаштырып, Тажикстандын ийгиликтүү ишканаларынын биринин кызматкерлерине айланган. Биздин тигүүчү цехте эле 300гө жакын айым иштейт. Бизде бул жерде жакшы эмгек шарттары түзүлгөн, андыктан бардыгы ыраазы. Все женщины довольны. Бул жерде тигилген кийимдердин үлгүлөрүн көрүп, алар кардарлардын кайсы категориясына ылайыкталганын дароо түшүнүктүү болот. Ишкананын Жабония аталышы дагы тажик тилинен которгондо жаштар деген маанини түшүндүрөт. Биз кардарларыбыз абдан ыңгайлуу жана ошол эле учурда саркеч кийимдерди кийишүү үчүн аракет кылабыз. Андыктан дүйнөлүк моданын бардык жаңылыктарынан артта калбай, дизайнерлик идеялар менен кездемелер базарына дагы көз салып турабыз. Ар бир ай сайын 2-3 түр кездемени колдонуп, 20дан ашык үлгүнү иштеп чыгабыз. Кездемелер менен тигүүнүн жогорку сапатынан, жакшы бычуу менен кийимдердин заманбап дизайнынын аркасында ишкана экспорттук базарда туруктуу өз ордун таба алган. Мында алдыңкы кийим өндүрүүчүлөрдүн сунуштар тынымсыз түшүп турат. Более 97%. Биз ишканада чыгарылган өнүмдүн 97%ын Европа өлкөлөрү үчүн чыгарабыз. Долбоорлордун кураторлору италиялык менеджерлер болгондуктан биздин өнүмдөр бардык дүйнөлүк үлгүлөргө дал келет. Производимые продукции полностью соответствуют требованиям мирового стандарта. Өнүмдүн Европа базарында атаандаштыкка туруктуулугу ишкананы келечекте өнүгүүгө умтулат. Бул жерде алардын фабрикасы үчүн бүгүнкү күндө жаңы этап келди деп санашат. Бул бизди кубандырбай койбойт. Биз өнүгүүнү каалайбыз, андыктан өзгөрүүгө даярбыз. Өнүмүбүздүн түрүн кеңейтип жана өндүрүштүн көлөмүн жогорулатууну камынып жатабыз. Бул ишкананын баскан жолу инвестициялар булагы, чийки заттын болушу, эмгек базарынын ресурстары жана келечектеги экспорттун багыты сыяктуу өндүрүштүн бардык жагдайлары эске алынган, жакшы ойлонулган бизнес план болсо, долбоорду ийгилик күтөөрүнүн жакшы мисалы боло алат.
Олим Хушвактов, Курбан Каримов Тажикстандын Согди облусунан атайын сингл маркет көрсөтүүсү үчүн. На сегодня это все. С вами был... Ушуну менен көрсөтүүбүз аягына чыкты. Сингл маркет берүүсүнүн кийинки чыгарылышында көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. В программе Single Market.